Салам достор, сіздер менен Мирлан Батырханов. Бүгін біз сіздер менен маркетинг план же болбосо біз бул ишти жасап атып кантип акча табабыз. Ош жана кантип жана эмне жасаганыбыз үчүн бизге биз иштешип аткан интернет дүкөн акча төлөп берет. Маркетинг дегенimiz билесиздер, маркетинг деген бул кардар таба билүү, кардарга чыга билүү, кардарды прогноздой билүү, ошол кардарды таба билүү, маркетинг, базар илими деп койсок болот. Ошол биз маркетинг ишибиз үчүн кардарды ушул интернет дүкөнгө таап бергенибиз үчүн бизге кандайча, кантип жана канча акча төлөнөт. Ал эми план дегенибиз бул план билесиздер. Биздин маркетинг ишибиз, кызматыбыз үчүн кандайча акча төлөнөт, кандайча жана кантип бөлүштүрөт деген нерсени түшүндүрөт. Эми жөнөкөй тил менен айтканда, демек кантип жана канча кантип бөлүштүрөбүз. Интернет дүкөнгө соода келди, көптөгөн кардарларды биз алып келдик, көптөгөн командабыз менен бирге иштешип атып, өзүбүз түзгөн бизнес партнерлор өзүбүздүн команда менен соода жасадык. Ошол сооданын эсебинен кимге канча төлөп берет, ошону түшүндүргөн бул маркетинг план деп коет. Маркетинг илимин билесиздер, бул базар, кардарларды таба билүү. Ушул план жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүп кетсек, кыска нуска жөнөкөй жалпак тилде мен сиздерге өтө грубый тилде, өтө мындай жалпак тилде түшүндүргөн аракет кылалы. А так толугураак түшүндүргөн bizde бул жакта 2 видео бар, билесиздер. 2 негизги блоктон турган 3 видео бар. Бирөөсү 3 видеодон турган кыска 5-10 мүнөттүк видеодон 3-өө бар алгачкы жаңылар үчүн, андан кийин маркетинг план эсепке үйрөтүү деген экинчи бөлүктөн турган 3 видео бар. Алгач башында турган 3 видеону көрүп чыгасыз. Андан кийинчерээк бир аз иштеп, тажрыйба кичине пайда болгондон кийин команда структура пайда болгондо албетте сөз түрдө эсепке үйрөтүү деген экинчи блоктогу 3 видеону көрүп чыгыңыз. Азыр эми бул жерде бизде кыска нуска жөнөкөй тил менен, жалпак тил менен түшүндүрүп кетсек. Негизинен биз айтып кеттик, буга чейин сиз видеодо көрүп кеттиңиз, презентациябызда бизде толук кандуу иш боюнча түшүндүрүп берген 2 бөлүктөн турган видео бар. 40 мүнөттөн бирөөсү 25 мүнөт, экинчиси 15 мүнөт. Ошо 40 мүнөттө биз айтып бергенбиз. Эмне иш жасайбыз, кандай жасайбыз? Кыскача көбүрөөк толук кандуу түшүндүрүп бергенбиз. Ошол жерде бул жерде айтып кеткенбиз, биз бул ишти дайыма эле жасап жүрөбүз. Биз жасаган сарафан радио, башкача айтканда өзгө бир дүкөнгө бардык. Ал дүкөндөн тамактандык, жагып калса биз бирөөгө реклама жасадык деп, ошол жасаган рекламабыз үчүн бизге акча төлөп берет деп атабыз. Ошол ишти эми профессионалдуу түрдө жөн эле ойноп баскан турганча эмес, профессионалдуу иш катары көрүп, муну иш катары өздөштүрүп, кантип биз ушул сарафанный радио маркетингдин бир түрүнүн жардамы менен биз акча тапсак болот деп айтып бердик. Башка айтканда тармактык маркетинг ишин жасап атып. Ошол мурун башка жакта биз жасап жүргөн жерде бизге эч ким акча төлөбөй атат эле. Бул маркетинг ишин жасап аттык элек сарафанный радиону, бирок бул жерде жасасак ошого төлөп берет деп атабыз. Жанагы блогер ырчылардын ордуна бизге төлөйт деп атабыз. Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетели. Демек, ошол жасаган иш үчүн кандай төлөйт. Эми 1-2 башында айтып кетчү нерсе, мисалы үчүн сиз мисалы келтирели, бир дүкөн ачтыңыз же кафе ачтыңыз, Дүкөн же кафе ачсаңыз, ал дүкөндүн же кафенин астынан өткөн адамдардын баары тең эле кире бербейт, билесиз. Баары тең эле ошол дүкөнгө же кафеге кире бербейт. Ошол кафеге же дүкөнгө кирген адамдардын баары тең эле соода кылып кете бербейт. Баары тең эле товарыңызды же кызматыңызды ала бербейт, көрдүңүз. Андан кийин кирип соода алган адамдардын баары тең эле жакшы 1000 сомдук же 500 сомдук же 2000 сомдук соода кыла бербейт. Бир сууду 20 сомго же 30 сомго алып деле чыгып кетиши мүмкүн. Ал эми кафеде болсо бир чай ичип деле чыгып кетиши мүмкүн, бир кофе ичип, тамак заказ кылбай. Ал эми тамак жана башка заказ кылгандардын баары тең эле кайрылып келе бербейт. Бул боюнча биз статистика деген видеобузду көрүп кеткенбиз, айтып бергенбиз. Көрөм десеңиз көрүп кетсеңиз болот. Толук көрүп түшүнүп алайын бул эмне экенин. Ошол статистиканын негизинде бул жактан көрүп коюңуз. Ошол статистиканын негизинде сиздин ишиңиз жүрүп турат. Башкача айтканда, сиз көптөгөн адамдарга, тааныштарыңызга, жакындарыңызга интернетте, тиктокто, соц тармакта, инстаграм жана башкаларда маалымат бергениңизде, же тааныштарыңызга телефон аркылуу маалымат бергениңизде, видеолор жөнөтүп маалымат бергениңизде, баары тең эле сизге ооба сонун экен дей бербейт. Мисалы үчүн продукцияны өзүңүз үчүн алсаңыз болот деп сунуш кылдыңыз интернет дүкөндө, баары тең эле ошол интернет дүкөнгө кардар боло бербейт. Билесиз, мисалы үчүн 10 адамга маалымат берсеңиз, 10 адамдан 2-3 бул продукцияга кызыгып көрөт деп айтканбыз. Биздин толук кандуу презентациябызды айтып кеткенбиз. Бизнес партнерлордо ошондой бир 20-30 адамга бизнес жөнүндө маалымат берсеңиз, ошодон 1-2 же 3 кызыгат. Бул статистика деп коет. Ошол статистиканы жасап отуруп, сизде айталы бир кандай бир структура пайда болот. Ошол структуранын жардамы менен сизге акча түшөт деп буга чейинки презентация видеосунда айтып кеттик толугураак. Эгер көрө элек болсоңуз, сөз түрдө көрүп кетиңиз. Бул жакта шилтемеде же болбосо описаниеде видеонун асты жагында да шилтеме аркылуу, ссылка аркылуу көрсөңүз болот. Эми ошол толук кандуу видеода айтканбыз эмне деп. Демек сиз айталы биринчи ай үйрөндүңүз, үйрөнгөндөн кийин уже сиз кийинки экинчи айдан баштап иштей баштадыңыз. Экинчи айдан баштап иштеп отуруп 20 кардар таптыңыз дейли, бир айда. 20 кардар, бул деген 1000 сомдук соода калса, сизге 20 000 сомдук соода болот. 20-ны көбөйтөбүз 1000ге. 20 плюс 1000.
20 000 сом. 20 000 сомду сиз 10го бөлөсүз. Мен аябай жөнөкөйлөп тутам дагы деле. 10го бөлгөнүңүздө бул деген 2 000 сомдук сода, 2 000 сомдук сизге киреше түшүп атат. 2 000 сомго эч ким албетте бир ай иштегиси келбейт. Бул өтө аз. Бирок бул бизнес эсиңизде болсун. Бизнестин баарында башында эмне болобуз? Башында иштей беребиз, акысыз иштегенде болобуз. Мисалы үчүн сиз азыр кафе салчу болсоңуз, сиз 1 жыл, 2 жыл акча көрбөйсүз. Тескерисинче акча киргизесиз, акча чаптайсыз. Сизге эч ким, ой сен кафе куруп атпсың деп мамлекет сен эртең мага салык төлөйсүң да, мен сага жардам деп акча бербейт. Жок, андай жок. Тескерисинче ар ким текшерип келиши да мүмкүн. Анан ал кафе бүткөндөн кийин дароо акча түшпөйт. Ал жерде да анын ичин толтуруш бар. Андан кийин кардарларга раскрутка кылып реклама кылыш бар. Анан кийин анан кардарлар көп болуп, анан кийин 1 жыл, 2 жылда ал кафе нормальный, жакшы раскрутка менен, жакшы сапат менен иштесе, анан ошол киргизген акчабыз чыгат. Ага чейин акча пайда жок. Бизнестин баары тең ушундай эле болот. Бул жерде да сиз башында иштегенде пайда киреше түшпөшү мүмкүн. Ошон үчүн 2 000 сом бул эң жакшы, бул жаман дебейбиз. Албетте бул чоң акча эмес, бул эч нерсе ала албайсыз. Буга жыргатып деле бир кийим албасаңыз эле эч нерсе деле жыргатып албайсыз. Бирок бул башталышы да. 2 000 сом, 2 000 сомго ориентир албайбыз, бул убактылуу деп коебуз. Мисалы үчүн биз 7 ай бою баса сулуу салондо раскрутка алганда 7 ай бою биз акысыз иштедик. Только чыгаша, аренда, жана коммуналка, свет жана башкаларга ошого чыкса кубанып иштеп аттык. Билет элек 1 жылдан кийин Кудай буйрса жакшы иштей берсек акча чыга баштайт деп примерно билет элек. Анан акча чыга баштады. Бирок 3 жыл аны чоңойтуп аттык, кайра өзүнүн чыккан акчаны өзүнө киргизип, бир кичинекей салондо 2 чоң салонго айландырды. Ошентип бизнесте ушундай нерсе болушу мүмкүн. Бул жерде да сиз башында 2 000 сом көрсөңүз кайгырбаңыз, бул башталышы. Зато сиз 2 000 сом көрдүңүз. Эми 20 кардарды ар айдан 20 кардардан таап отуруп айталы 5 айда 100 кардар болду. 100 кардарыңыз 1000 сомдон содаганда бул деген 100 000 сом сода. 100 000 сом содадан сизге 10го бөлүп койсок 10% бул деген 10 000 сом киреше. 10 000 сом киреше менен деле турмушуңуз өзгөрүп кетпейт, өтө деле катуу, бирок бул турмушка жок дегенде кошумча бир жакшы киреше, өзгөчө кичинерээк шаарларда, айылдарда. Ал эми чоң шаарларда албетте 10 000 сом эч нерсе келбейт, бирок жок дегенде кийим, тамак ашыңыз бекер болуп калат десеңиз болот. Өзгөчө сиз бир жерде иштеп атсаңыз, сиздин ишиңизге кошумча бул эң сонун. Албетте бул 5 ай бирок жайма өнөт. Ошон үчүн жай кыймылдабастан сиз буга чейин биз презентация айтып кеткенбиз, Шоро компаниясынын ээси эгерде үйлөсү менен эле максым сатып өтүрө берсе, ал байыбайт эле, ал миллионер болмок эмес. Ал эмне кылды? Ал команда курду, ал мындайча айтканда уюм, структура, пирамида курду. Команда, мисалы үчүн 5 киши, 10 киши менен кыймылдап партнерлор менен иштеп атты, андан кийин өзүнчө начальниктерди койду ишке, андан астынан менеджерлерди койду, андан кийин сотрудниктер, андан кийин сатуучулар отуруп саткан, бочкада отурган айылдар. Ошентип отуруп анан тонналап сатыла баштады. Чоң масштабта чоң тонналап өндүрүш үчүн ошол эле пирамида, структура, уюмду курду. Көптөгөн адамдарды заводуна, фабрикасына же цехине көптөгөн адамдар жумушка алды. Ушул сыяктуу бул жерде да сиз жалгыз иштебестен команда менен иштесеңиз батыраак болот. Өзүңүз жалгыз эле 20 кардардан таап отурбай, айталы 3 партнер таптыңыз, 3 партнериңиз менен бирге 20 кардардан таап атасыз. 3 партнериңиз 20 кардардан тапса бул канча? 3 жерде 20 бул 60. 60 кардарга сиздин 20ңызды кошсок бул 80 кардар. 80 кардарыңыз 1000 сомдон содалганда бул дегенде 80 000 сомдук сода. 80 000 сомдук содадан сизге 8 000 сом киреше түшүп атат. Бир айда эле. Көрдүңүз, бир ай үйрөнүп аласыздар менен кошо экинчи айда. Бул сиздин ишиңизди тездетип атат, батыраак жүргүзүп атат, көрдүңүз. Ошон үчүн команда куруу бул эң маанилүү. Мына маркетинг планда сизге ушул канчалык бул жерде эске айтып кетчү нерсе, адамдар үчүн төлөнбөйт, эч убакта кээ бирлер адаштырышат, адам каттаган үчүн жок. Адам каттаган үчүн акча төлөбөйт, сода үчүн төлөйт. Ал эми сиз кафе дүкөн ачсаңыз, ошол кафе дүкөнгө адамдар келип, анан адамдар сода кылат. Роботтор сода кылбайт ал жерде, туурабы? Дуалдар сода кылбайт. Адамдар келет кафеңизге, адамдар сода кылат, анан акча чөт сизге. Бардык бизнесте адамдар келип сода кылат, анан акча ошол адамдардын содасынан чөт. Бизде дагы ошондой эле. Сиз адамдарга маалымат бергенде, адамдарды кардар катары чакырганыңызда, адам издегениңизде сиз ошол кафеде эле адам издеп атасыз. Кафенин ээси дагы адам издейт, бирок ал акча киргизип издейт, рекламага киргизет, блогерлерге төлөйт, ошолар аркылуу адамдарды алып келет. Сиз нолдон баштаганыңыз үчүн сиз реклама акча киргизбей атасыз. Бирок сиз деле кааласаңыз таргетке акча киргизсеңиз болот, блогерлерге төлөсөңүз болот. Адамдар келет, ошолорго маалымат бересиз продукция боюнча, анан кандайдыр бир бөлүгү сизде сода кылып калат. Бирок биз сизге нолдон вложение кылбай иштештин жолун үйрөтүп атабыз. Кааласаңыз бул жолду үйрөнсөңүз болот. Биз көбүнчө көпчүлүккө ушул маалыматты берип атабыз. Бирок акчанын жардамы менен сиз дагы жана кафенин ээсине окшоп, дүкөндүн ээсине окшоп акчаны киргизип кылсаңыз да болот. Анда сиз рекламага киргизесиз, товарга эмес, Товарды өзүңүз үчүн алып көрөсүз, жана реклама кылууга, видео тартышка керектүү продукцияларды алсаңыз болот. Же жакындар, тааныштарга мындай белек кылып колдонуп көр деген максатта алсаңыз болот. Анда болот. Бул боюнча өзүнчө сатпастан сатуу деген сабак бар, ошол жерден көрүп үйрөнүп кетсеңиз болот. Демек,
адамдар ошол үчүн мен адам каттасам акча түшөт экен дебеңиз. Жок, адам каттасаңыз эмес, адамдын соодасынын эсебинен түшөт. Ал жөн эле катталып койгондо акча түшпөйт. Себеби бизде адам катталганда акча бербейт, ал каяктан түшөт ал? Акча бербесе кайдан түшөт ал? Жөн эле адам алып келип каттап койсоңуз акча төлөбөйт. Ал адам катталды, андан кийин продукция жөнүндө сиз группага коштуңуз, маалымат берчү, продуктовый чат деп коет. Ал жерден продукция боюнча маалымат алып атат, сиз өзүңүз колдонгондуңузду айтып берип атасыз, видеолор тартып киргизип атасыз, жөнөтүп атасыз, бөлүшүп атасыз, аларды көрүп адамдар соода кылып атат. Ошонун эсебинен акча түшүп атат сизге. Адам каттагандан акча түшпөйт эч качан бизде. Адам катталганы бул болгону көрсөткүч. Интернет дүкөн сиздин адамыңыз экенин ал кантип билет ал? Сиз ошол адамды каттаганыңызда анан заказ бергенде анан номер аркылуу сиздин адамыңыз экен, сиздин кардарыңыз экен деп түшүнөт, Ал эми кафенин ээсинде ал өзү жалгыз, кафенин ээси өзү. Түшкөн пайданын баары өзүнө барат ал. Ошон үчүн ал каттабайт. Эгерде ал дагы бир көп адам менен реклама кылчу болсо, башка адамдар аркылуу реклама кылчу болсо, анда ал да каттагыла дейт элем. Неге? Ал билбейт да кимдин кардары ким экенин билбейт. Ошо каттаганда номер аркылуу компьютер билет уже. Айгүлдүн кардары, мисалы үчүн, Берметтин соодасы мына Айгүл алып келген үчүн соодасынан чыгарып берейин деп түшүнөт компьютер, көрдүңүз. Ошон үчүн гана катташ керек. Ата каттабаса деле болот, бирок анда компьютер билбей калат да кимдин кардары экенин. Ошол максатта гана каттайбыз, Адам каттаган үчүн акча түшпөйт. Адамдардын соодасы үчүн түшөт. Ал эми сиз партнерди алып келгениңизде кимдин партнер экенин, ким аны үйрөтүп атат, ким ал менен иштешип атат деп түшүнүш үчүн өзүңөргө каттагыла деп айтат, көрдүңүздөр. Ошон үчүн адам катталганда акча түшпөйт, акча соодадан түшөт. Эми мисалы үчүн сиз 100 адам катталса, бирок 100 адамдан бири да соода кылбаса акча жок. Ал эми 10 адам каттап туруп 10 адам тең жакшы соода кылса, мисалы үчүн 10 миңдик сомдук соода кылсын дейли, сатуучулар келди дейли, алып сатканга кызыккан, андай деле болуп калат, өз үчүн алгандар да келет, соода кылганы келгендер деле болот. 10 миң сомдон соода кылса, 10 адам, бул деген 100 миң сом. 100 миң сом соодадан сизге 10 миң сом ай сайын киреше түшүп атат. Мына көрдүңүз. Ошон үчүн адамдын санынан эмес бул жерде соодадан акча түшөт. Ошон үчүн муну билип коюңуз. Демек, мына 80 кардар болду бир айда, Эми бир айда мына 3 партнер плюс сиз 80 кардар таптыңыздар. Ошону 3 айга көбөйтсөк канча болот? 8 жерде 3, 80 жерде 3. 8 жерде 3 бул 24. 24кө 1 нолду кошсок, 80де 1 ноль бар да, 240 кардар болду. Мына 3 айда. 240 кардар 1000 сомдук соода алганда, бул деген 240 миң сом соода. 240 миң сом соодадан сизге 24 миң сом киреше түшүп атат. Орточо жөнөкөйлөтүп айтканда, көрдүңүздөр, Андан кийин сиз эми 3 айда иштедим мен болду отура берем дебейсиз, туура? Андан ары партнерлоруңуз менен иштеп атасыз. Эми партнерлоруңуз да акчага чыккысы келет, 10 миң, 20 миңге. Алар менен бирге иштешип отуруп 6 айда 240 кардар эмес, уже 480 кардар. 2 эсе көп да. 480 кардарды 1000 сомго көбөйтсөк, бул деген 480 миң кардар. Жөнөкөйлөтүп 400 деп коелу же 500 деп коелу. 400 кардарыңыз 400 миң сом соода бергенде, ал сизге 40 миң сом киреше берет. 500 миң сом соода болсо, бул сизге 50 миң сом киреше кирет. Ушинтип мисалы үчүн бизде 30-40 миң, 40-50 миң кирешеге адамдар 3 айда чыккандар бар, 6 айда чыккандар бар, 1 жылда чыккандар бар, 7-8-9 айда чыккандар бар. Бул жерде албетте ар кимдин темпи ар кандай, ар кимдин иштөө үйрөнүү темпи ар кандай. Бирок бул сиздин колуңузда. Мен канча айда канчага чыгам десеңиз, мен жооп бере албайм. Ага сиз өзүңүз үйрөнүп атып гана жооп бере аласыз. Же сиздин кураторуңуз сиз менен иштешип жүрүп бир айбы, 2 жума, 3 жума сиздин канчалык бат өздөштүрүп атасыз, канчалык тез өздөштүрүп атасыз, канчалык тез бат кыймылдап атасыз, ошого жараша айтып бере алат. Бирок мен сиз жөнүндө эч нерсе билбей айта албайм. Иштеп көрмөйүнчө айтыш кыйын. Себеби сиздин иштөө темпиңиз кандай билбейбиз да. Кимдирби созулуп, шашпай, чоюлуп 1 жылда директор болот. 1 жылда 30-40 миң сом кирешеге чыгат. Кимдир бирөө тарс бат тез кыймылдагысы келет, тез жеткиси келет. Алар 3-4 айда жетет. Бул сиздин темпиңиз. Бирок мен жай кыймылдайм да 1 жылда чыгат экен да дебеңиз. Сиз башка бизнес кылсаңыз деле ошол эле көрүнүш болот. Башка жерде айлыкка иштесеңиз деле 10 жылдап, 20 жылдап бир карьераны курасыз, а сиздин коңшуңуз жаныңыздагы тез кыймылдап атып, ал 3 жылда, 4 жылда карьера куруп коет. Эми эмне кылабыз? Биз сизди өзгөртө албайбыз, сиз ошол жолду тандайсыз, өзүңүз карап. Бирок бул сиздин колуңузда. Сиз шашпай, чоюлуп, созулбай, тезирээк кыймылдасаңыз, батыраак кыймылдасаңыз, батыраак акчага жетесиз. Демек, мына ушинтип отуруп бизде акчаларга чыксаңыз болот. Эми, мисалы үчүн 100 миң сомго кантип чыгып атат деп кимдир ишенбеши мүмкүн, кантип эле 100 миң сом Кыргызстанда бул нереалдуу акча деши мүмкүн. Ооба, сиздин чөйрөңүздө, айлана чөйрөңүздө балким нереалдуу болушу мүмкүн. Бирок биздин чөйрө үчүн бул 100 миң сом мындай эле нормалдуу эле акча, нормалдуу эле жөнөкөй эле, орточо эле. Мында сиздей эле сизден эч кандай өтө бир артыкчылыгы жок эле адамдар 100 миң сом таап атышат. Кантип таап атышат? Ошол 3 адамына, 3 партнерына же 5 партнерына айына 30-40 миң сом кирешеге чыкканы жардам берип атып, эми ошол командасын өскөнү жардам берип атат. Ошол командасы менен тынбай бирме-бир сүйлөшүп, тынбай чалышып, ал менен ар күнү, ар 2 күн, ар 3 күн сайын кабар алып иштешип отуруп, алардын 30-40 миң сом кирешеге чыкканына жардам берип атып,
ага куратор лидер болуп атып ошондо отуруп ар бири 300 000 сомдук соода алганда 30 000 сом акча түшүшүн үчөө 3 жерде 300 канча болот бул деген 900 болот мына 900 000 сом соода болот плюс өзүнүн башка 4-чү партнер же кардарлары менен бирге 100 000 сом соода алат кошуп койсок 900га 100 000 кошсок миллион сомдон соода ары көбүрөөк миллион 1 миллион 200 000 1 миллион 500 000 болгондо уже сиздин кирешеңиз орточо алганда 100 000 сом дегендеги киреше болот. Мына 100 000 сомго ушинтип чыгабыз. Бул бизнестин эң сонун жери сиз башка бирөөлөргө жакшы кирешеге, жакшы акчаларга чыкканда жардам берип атып, сиз өзүңүз дагы кирешеге чыгып аласыз. Кыскача айтканда ушундай маркетинг план сиздин командаңыздын жана сиздин кардарларыңыздын соодасынан эсебинен төлөнгөн акча. Бирок бир нерсени эске алып коюш керек. Бир нерсени сиз кийинки сабакта да көрүп атып түшүнөсүз. Эч убакта сиз бирөөнүн акысын, бирөөнүн менетин жей албайсыз. Эгерде сиз маалымат берген, мисалы үчүн айталы, Бермет сиздин командаңызга келип кошулду, ал сизден кардарды көп таап, сизден көп күчтүү иштесе, ал акчаны сизге караганда көп табат. Ушундай учурлар болуп калат. Бир адам чакырып коет, эч нерсе кылбайт, бирок анын астындагы иштеп отуруп, ал адам, анын астындагы адам 100 000 айлык алат, үстүндөгүсү көп болсо 500 сом же 1000 сом алат. Мындай учурларды көрүп эле жүрөбүз. Ошон үчүн сиз ойлобоңуз, мен 3 адам каттап койсом, алар өздөрү үйрөнүп кетет, өздөрү иштей бербейт. Жок. Ал сиз менен кошо өсөт. Сиз өзүңүз иштегенде гана алар да кыймылдайт, иштейт. Анча-мынча болуп калат, өз алдынча кыймылдап аракет кылгандар болуп калат. Бирок алар эртең сонун акчалар таап аткан болот, сиз почти эч нерсе таппай аткан болосуз. Ошон үчүн ойлобоңуз, бул жерде мен жогоруда отуруп алсам эле, башында болуп калсам эле жыргайт экем. Жок, башында болгон үчүн төлөйт деген акы жок бу жерде. Эч кандай сен башында болуп калган үчүн төлөнөт деген акча уктуңуздарбы? Ошондой мен азыр айттым, кийинки сабактарда көрөсүздөр, андай акча жок. Башында болуп калган үчүн эмес, менет кылган үчүн акча төлөнөт. Ким кардары көп тапса, ким кардарынын соодасы көп болсо, ошол көп таба берет. Аны кантип жасаш керек деген суроо болсо, бул суроолорго жооптор биздин сабактарда бүт бар. Көрүп жүрүп баарын түшүнөсүз, Бир заматта, бир убакта эле профессор болуп кетпейт эч ким, баары тең эле көп жыл окуп отуруп, андан кийин профессор болушат. Илимди окуп отуруп, бул жерде дагы көп жыл эмес, бирок көп сабактарды көрүп атып, аны сиз бир айда түшүнүп үйрөнүп калышыңыз мүмкүн, жарым айда үйрөнүп түшүнүп калышыңыз мүмкүн, 2 айда үйрөнүп түшүнүп калышыңыз мүмкүн, Ошол өзүңүзгө койгон максатыңызга канчалык бат тез жетем десеңиз, ошончолук бат тез өздөштүрөсүз. Негизинен айтайын деген маалымат болду, ушул кыскача мына маркетинг план жөнүндө түшүнүп алдыңыздар, эмне үчүн жана канча акча төлөнөт экен. Мындан кийин эми сиз маркетинг пландын жаңылар үчүн толук камдуу көп мисалдар менен түшүндүрүп берген видеобузду көрүп кетиңиз бул жакта.